Assalamu алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун тамак жасайбыз. Ал үчүн бизге чечевица, мен бул жерде жууп тазалап алдым. Андан соң бизге картошка, бир сабиз жана бир пияз керектелет. Эң алгач биз бардыгын майда туурап алабыз. Баарын даярдап алган соң биз идишибизге өсүмдүк майынан куюп, кызыгандан кийин биз пиязыбызды салып куруп алабыз. Татымына жараша туз жана ар кандай татымалдарды колдонсоңуздар болот. Андан соң биз томат кошуп алабыз, дагы жакшылап аралаштырып, жакшылап куруп алабыз. Бул жерде биз 5-10 мүнөт куруп алабыз. Андан соң сууну куюп, кайнагычакта күтүп турабыз. Ушундай кайнаган соң биз 20 мүнөткө бир аз жайыраак отко кайнатып алабыз. Андан соң отту өчүрүп, блендер менен баардыгын бир массага келтирип алабыз. Чындыгында даам аябагандай сонун болду, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде үстүнө бир аз лимондон сыгып койсоңуздар, дагы даам аябагандай сонун болот. Сөзсүз түрдө барыңыздар жасап көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.